Жамал мырза, ушул венчурдук каржылоо негизги сиз анализ кылдыңарбы? Ушул жерде азыр кабыл алгандан кийин инвесторлор келеби, келбейби? Ушул анализ боюнча айтып коюңузчу. Анализ кылынды. Бул сөзсүз түрдө бул укуктук база түзүлгөндөн кийин ошол Кыргызстанга дүйнөдөгү ири венчурдук фонддорду тартып келүүгө өтө жеңил жол түзүлөт. Анан биз деген ушул жылдын аягына чейин Кыргызстанда бир ири ушул венчурдук мыйзам кабыл алынгандыгына байланыштуу чоң ири форум өткөрүлдү деп жатабыз. Ошол бүт дүйнөдөгү ири венчурдук фонддорду жана бизнес ангелдерди чакырып, ошо биздеги Кыргызстандагы стартаптарды бүгүнкү күндө бир 5 миллион доллардын тегерегинде инвестиция болуп жатса, бул мыйзам кабыл алгандан кийин 1 жылдан баштап 3 жылга чейин биз ойлоп атабыз, бир 150 миллион долларга чейин биздин ушул венчурдук базабыз түзүлүп калат го деп. Сиздин божомол боюнча. Биздин божомол анализ боюнча. Ушул биздин Орто Азияда бүгүнкү күнгө кайсы мамлекетте ушул венчурдукту каржылоо башталган айта аласызбы? Ооба, негизи дүйнө жүзүндө бул эң биринчилердин болуп ошол АКШда, Европада, Грузияда жана Европанын кээ бир өлкөлөрүндө абдан активдүү колдонуп келген. Ал эми 21-жылы болсо ошол Өзбекстанда жана Казакстанда бул венчурдук каржылоо боюнча мыйзамы кабыл алынып, анан бүгүнкү күндө биз байкап атабыз кандай венчурдук ошол капиталдар ошол өлкөлөргө келип бүгүнкү күндө жакшы активдүү болуп жаткан. Бул тобокелдердин өзү бийик болгондо дагы карабастак алар дагы иштеп атабы? Негизи бул тобокелдиктерди азайтуу максатында венчурдук фонддор жана ошо бизнес ангелдер өзүнүн каражаттарын диверсификациялайт да. Бул бир эле долбоорго киришпейт. Бир учурда акчасын 10 долбоорго салат, анан ошол 10 долбоордун бирөөсү ишке кирсе, калган 9 долбоорунун каражатын жаап кетет да. Ошондуктан бул мындайча айтканда тобокелдиктерди азайтат да. Бул сиз мисал менен айта аласызбы? Ошол именно венчурдук жагынан кайсы инвестиция кылса болот деп конкреттүү направление барбы, жокпу? Конкреттүү негизи бизде деген стартаптар негизинен ошол IT технология боюнча абдан жакшы өнүгүп жатат. Анан жасалма интеллект багыты боюнча мына бизде бүгүнкү күндө мамлекеттик тилди жогорулатуу максатында жана Акыл Ай деген жакшы программаны иштеп чыгып, биздин ишкерлерибиз, биздин ошол жаш ишкерлерибиз аны эми Акыл Айды деген кыргыз тилин эле гана өнүктүрүш үчүн эмес, азыр Америкадагы рынокко чыгайын деп атат да. Ошондуктан бул IT технология, блокчейн технология, анан жасалма интеллект боюнча конкреттүү долбоорлор бүгүнкү күндө ошол стартаптар бар. Жок, мен ушуну бир нерсе түшүнбөй атам да. Мисалы үчүн инвестор келди. Инвестор менен договор түзөсүңөр, туурабы? Договор түзгөндө договорду так жазып коесузбу? Ошол тобокелдикти бийик экен, ошол эгер жоголсо эч нерсе кыла албайсыңар, соттошпойсуңар деп жазып атабы? Жок, негизи эле бул ошол салттуу бизнес менен салыштырганда, салттуу бизнесте деген инвесторлор жана банктар деген каражат бергенде пайызга беришет да. Анан эгерде банкрот болуп кала турган болсо, же болбосо иши жүрбөй кала турган болсо, алар ошол банкротко мындайча айтканда инвесторлор жоопкерчилик албайт. Ал эми бул венчурдук каржылоодо шарттары толугу менен башкача да. Бул жерде үлүшкө гана кирет. Мисалы 100 000 доллар салып, ал 100 000 долларды 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин ошол договордо түзүлгөндөй договордо түзүлгөн максаттар ишке ашкандан кийин үлүшүн гана алат. Анан ошол үлүшүнүн негизинде гана акчасын кайтарып алат да. Эгерде компания өзүнүн максатына жетпей калып банкрот болуп кала турган болсо, анда инвестор өзүнүн талаптарын, акчаны кайтаруу боюнча талаптарын кое албайт да. Ошондуктан бул келишимде алдын ала түзүлөт да. Бул негизги орусча айтканда неписанный закон да, ошондо венчурду. Келишимде ошол жазылып кетет да, келишимде. Ошол бул командиттик шериктештиктер боюнча түзүлүп атканда, бул юридикалык жак боюнча дагы болушу мүмкүн, же мындай эле келишимдин негизинде болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул келишимде жазылып кетет.